Кыргыз радиосу көөнөрбөс мурастар казынасы. Ардактуу радио каармандар, сиздер таңшы окума программасын угуп жатасыздар. Азыр биз Кыргыз Республикасынын эл мугалими, эл аралык коомдук Айтматов академиясынын академиги Бектур Исаков агайыбыз тууралуу сөз кылабыз. Жөнөкөй катардагы мугалим болуп иштеген 54 жыл ичинде 56 илимий педагогикалык китеп жарыялаган мээнеткеч мугалим Бектур Исаковдун 80 жылдыгы Талас облусунда мугалимдердин курултайы түрүндө өткөнү турат. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө 2021 жылдын 29 январындагы номер 1 жарлыгында белгиленген талаптарды натыйжалуу ишке ашырууну көздөп, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын 2021 жылдан 2025 жылдары аралыгындагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын жетекчилик алып, Талас районундагы Арал орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Бектур Исаковдун 80 жылдык мааракесин өткөрүү алдында турат. Бул саамалыктын максаты тажрыйбасын колдонуу менен жаш мугалимдердин атуулдук руханий адеп ахлактык тажрыйбасын өнүктүрүү, өстүрүү максатында 2022 жылдын 4 февралында Талас облустук Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында эл мугалими Бектур Исаковдун 80 жылдык мааракесине карата Талас облусунда жалпы билим берүү мекемелеринде Бектур Исаковго таандык китептер көргөзмөсү уюштурулууда. Ачык сабактарды өткөрүү, бурч уюштуруу жана усулдары өмүр таржымалуу жөнүндө макалаларды жазуу, ошондой эле университет, колледждерде улуу устат Бектур агай менен жолугуу кечелери уюштурулат. Дегеле Бектур Исаковдун мугалимдик жолдогу артыкчылыгы, агайыбыздын ишмердүүлүгү тууралуу сынчы жана педагог окумуштуу Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Советбек Байгазиев агайыбыз менен дагы телефон аркылуу бир нече минуттардан кийин байланышка чыгып маалымат беребиз агайдын педагогикалык жактагы иш тажрыйбасы тууралуу. Азыр болсо мына ушул 4 февралда боло турган отурум тууралуу билүү үчүн Талас билим берүү усулдук борборунун усулчусу Салтанат Бейшеновага байланышып маалымат алалы деп турабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Рахмат, бирге болсун. Мына Бектур агайдын ишмердүүлүгү жөнүндө жана анын мугалимдик кесибин, тажрыйбасын элге жайылтуу тууралуу кененирээк бир маалыматтарды берүү максатында сиз менен байланышып атабыз. Буга чейинки болгон иш-чаралар жана алдыда боло турган иш-чаралар жөнүндө маалымат берсеңиз. Биз буга чейин өкүлчүлүк тарапы менен билим берүү тарабы менен биргеликте жоболор, суроолор түзүлүп, Талас облусундагы жалпы мектептердин баардыгына кеткен. Бул боюнча буга чейин мугалимдер тарабында, ошондой эле тарбиячылар мектептерде Бектур Исаков агай тууралуу тарбиялык сааттар, ачык түшүндүрүү өтүлдү, бизге улам маалыматтар келип турат. Ошондой эле мугалимдер тарабынан видео сабактар Бектур агай тууралуу буклет, тил баян, эскерлер, макалалар тапшырма берилген. Бизге макалалар түзүлүптү, аны биз Түрк тили газетасына жана өзүбүздүн областтык газетабызга Талас байрагына жөнөтүп атабыз. Эң жакшы таамалык болду. Жалпы мугалимдер дагы ошол нерсеге кызыгып турган экенбиз. Бектур агайдын усулдары менен колдонгон пенсияга чыгып кеткен эжекелер менен дагы агайдын шакирти менен байланышып макалаларды алып, коомчулук арасында ошол шакирттер менен дагы макалалар абдан жакшы талкууда болуп атат. Өзүбүзгө билгендей эле биздин Талас билим берүү усулдук борбор деген баштапта ошондой эле делелердин баардыгында агай тууралуу келген видео сабактардын баардыгы жарыяланып атат. Эң жакшылары, сапаттуулары, сындан өткөн сабактар жатат. Эң жакшы. Ал эми университетте, колледждерде жолугушуулар деп дагы жазылып жүрөт маалыматта. Бул кандай шартта өтөт? 10:30 китеп көргөзмө болуп, саат 11-де Бектур агай менен Талас университетинин студенттери жана ошонун астындагы түзүлгөн лицей бар окуучулар агай менен жолугушуу өтөт болот. Бүгүн ошол жакта болобуз.
Жакшы. Жана алдыдагы боло турган иш чара тууралуу дагы кеп кылалы азыр. Тагыраагы бул 4 февралда. Бул 4 февраль күнү эмнеге көбүрөөк басым жасалат? 4 февраль күнү мугалимдердин курултайы болот. Мында башка бир айтып кетейин, республика боюнча бул ректор агайдын эң жакшы идеясы. Мугалимдер курултайы деп атайын алып атат. 80 жаштан ошол мугалимдердин коомчулук арасындагы аброюн көтөрүү максатында. Анан мындан дагы эң кызыктуусу бул курултайда мугалимдер кароосуна болот. Ал жерде агайдын жалаң методикасы жөнүндө 26 суроо алдын ала берилген. 40 мугалимдер, 100 мугалим катышат. Ал 100 мугалим дагы биринчи, экинчи орундарга байгелүү орундар бар. Андан тышкары мугалимдердин баардыгы катышуучулар суржалап кетти. Баардыгына өзү агайдын жаңырткан белгилекке берилет. Ал жерде 100 мугалим катышат. Баардык райондордон айыл келгенсинен 40 мугалимдер келет. Келе турган мугалимдер кандай жолдор менен тандалды? Мугалимдер 25 жаштан 40 жашка чейинки 40 мугалимдер келет. Анан агайдын китеби деп калдыңыз. Бүгүнкү күндө китеп чыгарууда бир маселе эмеспи? Агайдын китебин колдоп, демөөрчү болуп кимдер чыгарып жатат? Бул жагын дагы айта кетели, атын атасы куту сүйнөт дейт эмеспи? Бул жагын агай өзү гана чыгарып келип атат, буга чейин эле. Анан бул мугалимдерге атайын арматтагы сол китепти жаңырткан деген дагы сол. Мындан ары курултай менен эле калып калбастан, ошо билим берүү жаатында дагы мындан ары дагы уюштуруп мугалимдер арасында, район арасында жалпы билим саймасы, билим майрамы ретинде улап кетсек деген дагы биздин ой келет. Жакшы. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Анда дагы буюрса бул тууралуу, бул иш чара тууралуу дагы кененирээк сиздер менен байланышып берербиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат, кеп калыңыздар сиздерге. Бар болуңуздар. Рахмат, бар болуңуз. Ардактуу радио каармандар, сиздер Кыргыз эл мугалими Бектур Исаковдун 80 жылдыгы тууралуу Талас билим берүү усулдук борборунун усулчусу Салтанат Бейшенованын маалыматтарын уктуңуздар. Албетте, Бектур Исаков агайды мен дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып куттуктап кетейин. Анткени Бектур агай менин дагы агайым. Ааламга жол айылдан кетет дегендей, Бектур агай айылда жашап туруп кыргыз жергесиндеги баардык мугалимдерге, анын ичинде ошо билим берип жаткан окуучуларга же болбосо балдарга дагы кыргыз элинин нукура салттык билимин берүүгө, педагогикага чоң эмгегин салып келе жатат. Жакшы. Эмес ошол педагогикалык жолдогу артыкчылыгы, анын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат алалы деп турабыз. Жазуучу, сынчы, педагог, окумуштуу Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Сабитбек Байгазиев агайыбыз биз менен байланышта. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Мына бирге болсун агай. Бектур Исаков агайыбыз жөнүндө, анын педагогикалык ишмердүүлүгү жөнүндө сиз менен бир баарлашсак, байланышсак деп телефон чалып калган учурубуз. Эмнелерди, кандай артыкчылыгын баса белгилеп айта аласыз? Сиз бул инсан жөнүндө дагы атайын макала жазгансыз да. Жакшы билесиз. Анда сөз сизде агай. Бектур Исаков жөнүндө сөз өзгөчө болуш керек деп ойлойм. Мына сайыс убагында 70-80 жылдарда новатор мугалимдер деген атактуу ишмерлер пайда болгон. Алар педагогикада революция жасашкан десем да болот. Новатор катары Союзда Аманашвили, Шепинин, Илин деген көптөгөн мугалимдер сабакты бала үчүн, бала мектеп үчүн эмес, мектеп бала үчүн деген ураанды көтөрүшүп, буга чейин баласыз педагогика болуп келген. Педагогиканы баланын өзүнө, баланын инсанына буруш керек деген философия менен чыккан новатор мугалимдер ошол кезде бүт Союздун мугалимдерине өрнөк катары көрсөтүлгөн.
Ал эми Кыргызстанда ошондой новатор мугалим катары сабакка класста төңкөрүш жасаган мугалим катары Бектир Исаковдун даңкы чыккан. Министерство билим берүү министрлиги атайын буйрук чыгарып, Исаковдун мектебин үлгүлүү мектеп деп жарыялап, республиканын туш-тушунан мугалимдер келип, Таластагы Арал орто мектебине өздөрүнүн билимдерин көтөрүш үчүн Бектир Исаковдун сабагына катышуу үчүн келе башташкан. Анткени Бектир Исаков кыргыз тили программасын өз алдынча өзгөртүп, министерстводон бекитип, жанагы расмий программадан тышкары өз алдынча жаңы программа түзүп, балдарды сөз маданиятына, чечендикке, кооз сүйлөй билүүгө, сабаттуу жаза билүүгө, сабаттуу сүйлөй билүүгө, кыргыздын чечендик өнөрүнө, учкул сөздөргө, макал лакаптарды кошуп сүйлөөгө, ушундай багытта программаны өзгөртүп, балдарды нукура баягы грамматиканы жаттата бербестен, жандуу сүйлөө маданиятына сабакты буруп, балдардын мындай айтып айтканда кеп маданиятын, сүйлөө иречин кескин түрдө жакшырткан. Ушунусу менен ал үлгү болгондо, анан адабияттан болсо сабак өтүүнү инсанга багытталган сабак катары жүргүзүп, ар бир чыгармага, ар бир каарманга баланын жекече мамилесин иштеп чыгууга багыттап ар бир сабакты. Бала ошол чыгарманын дүйнөсүнө кирип, каармандар менен сырдашып, жазуучунун жазуу манерасына, жазуу стилине түшүнүп, ар бир деталды, ар бир эпизодду талдап түшүнгүдөй, анан акырында өзүнүн ошого чыгармага карата жеке позициясын, жеке мамилесин иштеп чыгып, бир идеялык жыйынтыкка келип, кыскасын айтканда азыркы педагогикадагы компетенттүүлүк маселесин Бектир Исаков ошондо эле көтөргөндө, натыйжага багыттап окутуу. Адабиятты окуп чыккандан кийин бала окуучу нравалык жактан жаңы тепкичке көтөрүлүп, сөз байлыгы өсүп, көркөм табити жогорулап, адабиятка түшүнө билүү, көркөм чыгармага түшүнө билүү жөндөмү өсүп, кыскасы окуучу өзгөрүп, ар бир жазуучунун чыгармасын сүңгүп беш колундай билген, жана башкаларга түшүндүрүп айта билген, ушундай тепкичке чыгарып койгонда, ошон үчүн мына бир окуучусу мындайча сочинение жазган. Мен Манастагы Алмамбетти идеал көрөм. Эгер мен келечекте балалуу болсом, өзүмдүн баламды дал ошол Алмамбеттей кылып тарбиялайм деп чын жүрөгүнөн жазганда, демек Бектир Исаков ошол Манастын каармандарын окуучунун жүрөгүнө жеткиргенде. Анан агай, Манас сабагы да биринчилерден болуп дагы агай сунуштап киргизди да мектепке. Туура. Бул Манас сабагына да бурулуш жасаган адам да Бектир Исаков. Мына
өзү сабак өтүп гана жөн болбой, ошо сабактын методикасын иштеп чыгып, сабактын мазмунун түшүндүрө турган китептерди жазып, мисалы Манастын 7 осуяты, Манас наама, Манас алипбеси, бала Манастын калыптанышы, ошондой эле Манасты окутуунун методикасы деген китептерди жараткан. Бул китептер азыр жогорку окуу жайларында дагы, анан мектептерде дагы колдонулуп жатат. Аз тираж менен чыкканына карабай, бул өзүнчө мугалимдердин үстөл китебине айланган. Манастын баалуулуктарын, Манастын нарктарын, окуяларын гана эмес, ошол окуялардан, образдардан келип чыккан улуу идеяларды, философияны, адеп аклакты жана кыргыз элинин кылымдар бою иштеп чыккан моралдык, адеп аклактык эрежелерин, руханиятын окуучуларга үйрөткөн да. Мына бул адабият сабагында бурулуш деп ошону айтабыз. Кыскасын айтканда Бектур Исаков орусча айтканда урокко дат элемес. Ал ар бир сабагына жүрөгүн арнаган, ар бир сабак менен өлүп кайра жаңы сабагында кайра тирилген. Ар бир сабак өзүнүн жүрөгүн садага чапкан мугалим. Чоң рахмат агай. Чоң рахмат агай. Жакшы маалыматтарды бердиңиз, жакшы пикир айттыңыз жана агайдын мугалимдик жолдогу ишмердүүлүгүнө жакшы бир бааңызды бердиңиз. Сизге дагы ден соолук каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз агай. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз менен түз байланышта эл мугалими Бектур Исаковдун 80 жылдыгы тууралуу жана агайыбыздын мына ушул эмгек жолундагы ишмердүүлүгү жана анын кыргыз билим берүү тармагына жумшаган эмгеги жөнүндө Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, педагог, окумуштуу Советбек Байгазиев агайыбыз сүйлөп берди. Ушул жерде мен да бир колдонуп кетейин мүмкүнчүлүктөн. Агай жакшы айтпадыбы Бектур Исаков агай жөнүндө? Биз азыр балдарга кандай билим бериш керек деп ааламда ушу жүрүп жаткан учурда башыбыз катып турганда, мына ушул дал ушул Бектур агайдын педагогикасына таяныш керек да. Анткени агай кыргыздын салттык нукура педагогикасы менен жаңы илимди, билимди аралаштырып туруп анан сонун кылып берет да сабакты. Ошол эле учурда билим аласың, ошол эле учурда кыргыздын нарк населин түшүнө билесиң да, түшүндүрүп айтып берет. Агайга ден соолук каалайм. Бектур агай, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Сиз менен ар бир окуучуңуз, ошондой эле сиздин китебиңизден билим алып жаткан, окуп жаткан ар бир окуучу сиз менен сыймыктанат. Бар болуңуз. Ооба. 80дин кырына чыктыңыз, эми 100 аша жашаңыз деп тилейли. Мына ушундай дөөлөттүү биздин кутман карыларыбыз аман болсун, аксакалдарыбыз бар болсун деп тилейли.